Биздин Пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Купуя сыр. Автор Ронда Берн. Кириш сөз. Мен жашоомдо 1 жыл мурун чоң кыйынчылыктар башталды. Күтүлбөгөн жерден атам каза болуп кетти. Өзүм жанымды карч уруу иштесем да, бирге иштешкендерим жана жакын адамдарым менен болгон мамилем бузулду. Ошол учурда менин үмүтсүз күндөрүм улуу ачылышка кайра жолдун башталышы экендигин элестете да алган эмесмин. Ошол мезгилде мен улуу сырды, жашоонун сырын билдим. Ага болгон биринчи багытты мен эски китептердин биринен таптым. Аны мага кызым Хели берген эле. Сырдын издерин мен адамзаттын тарыхынан издей баштадым да, көптөгөн улуу адамдар Платон, Шекспир, Ньютон, Гюго, Бетховен, Линкольн, Эмерсон, Эдисон, Эйнштейн купуя сыр тууралуу билгендигин таап чыктым. Мен бир гана нерсеге түшүнө албадым. Эмне үчүн бул сыр бардыгына жана ар бирибизге белгилүү эмес? Ошол сыр тууралуу билгендеримди бүткүл дүйнө менен бөлүшкүм келди да, ал тууралуу билген замандаштарымды издей баштадым. Алар менин турмушумда пайда боло баштады. Издөө жолуна түшүү менен мен магнитке айлангандай болдум. Улуу устаттар биринин артынан бири мага келе баштады. Мен тапкан бир насаатчы кийинки насаатчыны табууга багыт берип жатты. Керемет чынжыр сыяктуу болду. Мен туура эмес жолдо бара жаткан болсом, менин көңүлүм башка нерсеге бурулчу болду. Бул багыттан четке кетүү мени башка улуу устатка алып келип турду. Интернет издөдөн капысынан туура эмес кнопканы басып алсам, маалыматтын зарыл бөлүктөрү колума тийчү. Бир нече кыска жуманын ичинде мен кылымдардан берки сырдын изине түштүм да, азыр анын тажрыйбасында колдонуп жүргөндөрдү таптым. Сырды дүйнөгө фильм аркылуу жеткирүү тилеги мээримде жашап келди. 2 айдын ичинде сырды колдонуу чеберчилигин менин кино тартуу жана теле тобумдун мүчөлөрү үйрөнүп алышты. Алардын ар бири сырды билиши өтө зарыл болгон. Себеби мындай билими жок, биздин идеябыз ишке ашмак эмес. Бир дагы насаатчы менен фильм тартуу тууралуу келишимибиз болгон эмес, бирок биз сырды билчүбүз. Ошондуктан ийгиликке жетээрибизге абсолюттук ишеним менен Австриядан устаттардын көпчүлүгү жашаган Американы көздөй жөнөп кеттим. 7 жумадан соң биздин топ 55 америкалык улуу насаатчылар катышкан 120 минуталык тасманы тартып койдук. Фильмди жаратууда ар бир кадам, ар бир дем сайын сырды колдонуп жаттык. Ошонун негизинде бизге керек болгон адамдарды жана зарыл нерселердин бардыгын таап алып жаттык. Ошентип 8 айдан кийин сыр экранга чыкты. Тасма дүйнөнү ийгилик коштоп кыдырып жүрдү. Бизге кереметтер тууралуу баяндар дарыядай агып келе берди. Эл өтүшүп кеткен ооруларынан, депрессиядан жана түрдүү оорулардан айыккандыгы, айрымдары автокырсыктан соң басып кеткендиги, айрымдары ажал алдынан кайтып келгендиги тууралуу жазып жатышты. Сырдын жардамы менен биз ири суммадагы акчаны же күтүүсүз чектерди алгандыгы тууралуу билдик. Эл аны идеалдуу үйгө, өмүрлүк жарына, машинага жетүү, жакшы кызматка же иши боюнча тепкичке көтөрүлүү тууралуу өз идеяларын ишке ашыруу үчүн колдонушкан. Көптөгөн адамдар сырды колдонгондон бир нече күн өткөндөн кийин иши жүрүп, материалдык жактан пайда көбөйүп жаткандыгын айтып жатышты. Албетте көптөгөн адамдар ортосундагы анын ичинде баалдары менен да болгон мамилелер гармонияга жетип, келишимге келгендиктери тууралуу маалыматтарды да уктук. Мындай таң каларлык окуялардын көбүн бизге балдар айтып беришти. Алар каалагандарын, жада калса жакшы бааны жана досторду өзүнө тартып алуу үчүн сырды колдонушкан. Сыр дарыгерлердин оорулар менен, университеттер жана мектептер, студенттер жана окуучулар менен, саламаттыкты чыңдоочу клубтардын кардарлары менен, бардык конференциялардын чиркөөлөрү жана рухий борборлор сыйынуучулар менен билимин бөлүшүшүүгө түрткү берген. Дүйнө жүзү боюнча адамдар кескин чогулуп алып, сырдын ачылышы тууралуу туугандарына жана досторуна айтып берип турду. Түрдүү нерселерди алуу үчүн сырды колдонушту. Кадимки эле куш канатынан 10 миллион долларга чейин. Мунун бардыгы тасма жарык көргөндөн бир нече айдын ичинде эле болуп өттү. Сырды жаратып жатып, дүйнөдөгү миллиарддаган адамдарга пайдасы тээрин кааладым жана азыр да каалайм. Сырды тартып жаткан
тообуз, биздин каалоолорубуз реалдуу ишке ашып жатканына күбө болуп келе жатат. Бардык жаш курактагы, ар түрдүү рассадагы жана улуттагы адамдар биздин сырдын жардамы менен алган кубанычтары үчүн бизге ыраазычылыгын билдиришти. Бул сырга ээ болуу менен силер каалаганыңардын бардыгын ишке ашыра аласыңар. Кайда жашаганыңар, ким экениңер маанилүү эмес, сыр силер каалаганыңардын бардыгын берет. Колуңарда кармап турган китепте 24 улуу насаатчы камтылган. Аларды Бириккен Кошмо Штаттардын ар кайсы жерлеринде, ар кайсы учурларда тартсак да, алардын бардыгы бир адамдардай сүйлөп жатышат. Бул китепте сырдын устаттарынын акылмандуулугу жана анын мүмкүнчүлүктөрүнүн колдонуунун укмуштай мисалдары чогултулган. Мында мен өзүм билген бардык идеялар, кеңештер жана ыкмалар менен сиздин кыялыңыздагы жашоо менен жашашыңыз үчүн бөлүшөм. Айрым жерлерде мен сизди баш тамга менен жазганымды байкайсыз. Силер, окурмандар, мен бул китепти силер үчүн гана жаратканымды билишиңер үчүн ушундай кылгам. Сиз деп жазган учурларда жалгыз сизге гана кайрылып жатканымды билиңиз. Сиз бул китептегилердин бардыгы сизге даректелгендигин сезишиңизди каалайм. Себеби сырдын өзү сиз үчүн гана жаралган. Бул беттерди окуп жана өзүңөр үчүн сырды ачып жатып, каалаганыңардын бардыгын кантип аларды, кантип каалаган кесип ээлери болоруңарды билесиңер. Чындыгында силер ким экениңерди түшүнөсүңөр. Чыныгы улуулукту тааныйсыңар. Ал силерди алдыда күтүп турат. Купуя сыр ачылды. Биринчи. Боб Проктор. Философ, жазуучу жана инсандык өнүгүү боюнча машыктыруучу. Купуя сыр силер каалаганыңардын бардыгын, бакытты, ден соолукту жана ийгиликти берет. Экинчи. Джо Витале. Метафизик, маркетинг боюнча адис жана жазуучу. Силер каалаганыңардын бардыгына ээ болуп, каалаганыңардын бардыгын жасап жана каалаганыңардай боло аласыңар. Үчүнчү. Джон Ассараф, ишкер жана бизнес эксперт. Биздин каалагандарыбыз канчалык кол жеткис экендигине карабай, бардыгына ээ боло алабыз. Кандай үйдө жашагыңар келет? Миллионер болгуңар келеби? Кандай иш менен алек болгуңар келет? Зор ийгиликке жетүүнү каалайсыңарбы? Чындыгында эмнени каалайсыңар? Төртүнчү. Джон Демартини, философ, мануалдык терапевт, табып жана инсандык кайра калыптануу боюнча адис. Бул турмуштун улуу сыры. Бешинчи. Денис Уэлтле, психолог жана адам мээсинин мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүү боюнча машыктыруучу. Өткөн мезгилдердин купуя сырга ээ башчылары бийликти бөлүштүрүүнү каалаган эмес, андыктан сырды бекем катышкан. Адамдар эртеден кечке жан тери акканча тынбай иштеп, кечинде кайра үйүнө кайтышчу. Алардын турмушу ушинтип бир калыпта өтүп турган. Демек, алар тынымсыз эмгек чынжырында чимирикте чимирилгендей айланып, андан бошонуп чыга алган эмес, себеби башчылары купуя сырды өзлөрүндө гана сактап жүрүшкөн. Адамзаттын тарыхында көптөгөн адамдар ошол купуя сырга ээ болууну көксөгөндө, көпчүлүгү ошол билимин адамдар арасына таратуу ыкмаларын таап турушкан. 6. Майкл Бернард Беквит, эл аралык агапе рухий борборунун негиздөөчүсү жана көз ачык. Адамдар арасында ар кандай кереметтер болуп турарын көрдүм. Каржы керемети, физикалык жана руханий айыгуу керемети, мамилелердин гармонияланышы керемети. 7. Джек Кенфилд, жазуучу, насаатчы, жашоо максатына жетүү боюнча машыктыруучу жана далилдештирүүчү лектор. Мунун бардыгы ишке ашты, себеби мен купуя сырды колдонуу жолдорун билгем. Бул эмне деген сыр? Боб Проктор. Силер олтуруп алып, бул эмне деген сыр деп башыңарды оортуп жатсаңар керек. Мен аны кантип түшүнүп алганымды силерге айтып берейин. Биз бардыгыбыз бир чексиз күч менен алакада жашап келебиз. Бардыгыбыз бир эле мыйзамга баш ийебиз. Адамдардын табигый мыйзамдары ушунчалык так болгондуктан космос билдерин эч кандай көйгөйсүз эле куруп алабыз да адамдарды айга учуруп жиберебиз. Анан алардын конуу убактысын секундалык ченемине дейин эсептеп чыгабыз. Биз кайсы жерде болбойлу? Индиядабы, Австралиядабы, Жаңы Зеландиядабы, Стокгольмдобу, Лондондобу, Торонтодобу, Монреалдабы же Нью-Йорктобу бир гана күч менен, бир гана улуу мыйзам менен байланыштабыз. Ал тартуу күчү. Жашоо сыры бул тартуу мыйзамы. Силердин турмушуңарга келгендердин бардыгын өзүңөр баш мээңерде сактап жүргөн образыңардын күчү аркылуу өзүңөргө тартып алып турасыңар.
силер ойлогон нерсенин бардыгы силердин жашооңор, силердин аң сезимиңерде болуп жаткандардын бардыгы өзүңөргө тартып алып турасыңар. Силердин ар бир оюңар реалдуу. Бул күч. Прентис Малфорд 1834-1891 жылдар. Жер үстүндө качандыр бир мезгилде жашап өткөн улуу насаатчылардын бардыгы тартуу мыйзамы ааламдагы эң зор мыйзам экендигин айтып беришкен. Акырында Уильям Шекспир, Роберт Браунинг жана Уильям Блейк бул тууралуу ырларында жазып кетишкен. Людовик жана Бетховен сыяктуу музыканттар өзүнүн музыкалары аркылуу беришсе, Леонардо да Винчи өңдүү сүрөтчүлөр өздөрүнүн сүрөттөрүндө чагылдырышкан. Улуу ойчулдар, алардын ичинде Сократ, Платон, Ральф Уолт Эмерсон, Пифагор, Сэр Фрэнсис Бэкон жана Исаак Ньютон, Иоганн Вольфганг Гёте жана Виктор Гюго өзлөрүнүн чыгармаларында жана окууларында камтышкан. Алардын аттары түбөлүккө сакталып, алар тууралуу легендалар индуизмди артка таштап, буддизм жана индуизм, христианчылык жана ислам, ошондой эле байыркы цивилизациялар, мисалы Вавилондук жана Египеттик жөрөлгөлөр бул билимди легендаларда жана мурастарда сактап келет. Тартуу мыйзамы байыркы дил баяндарда түрдүү формаларда камтылып келген. Биздин эрага чейинки 3000 жылы ал тууралуу таш бетине чегилип жазылган. Айрым адамдар ал тууралуу илимге чаңкап, аны алып турушкан. Себеби ал изилдегендер үчүн дайыма ачылууга даяр болуп, үстүңкү катмарында гана жаткан. Тартуу мыйзамы мезгилдин башталышында пайда болгон. Демек, ал дайыма болгон жана боло бермекчи. Ал аалам тартибин, силердин жашооңордун ар бир көз ирмемин жана ар бир баштан кечирүүсүн аныктап турат. Силер кимсиңер? Кайдансыңар? Бул маанилүү эмес. Тартуунун зор мыйзамы силердин жашооңордун тажрыйбасы, өзүңөрдүн эле оюңар аркылуу түзүп, калыптандырып турат. Силер тартуу мыйзамын тикеден тике кыймылга келтирип, өз оюңар аркылуу ишке ашырасыңар. 1912 жылы Чарльз Эннел аны эң улуу жана чыгармачылыктын бардык системасы көз каранды болуп турган кынтыксыз мыйзам катары сүрөттөгөн. Боб Проктор. Акылмандар муну дайыма билишкен. Мисалы байыркы вавилондуктарды алып көрөлү. Алар тандамал адамдардын анча чоң эмес тобу бул тууралуу дайыма билишкен. Байыркы вавилондуктардын байлыгы жана бакубат турмушу окумуштууларга белгилүү жана көптөгөн документтер менен такталган. Дал ошол Вавилондо ааламдын 7 кереметинин бири Семирамиданын асма бактары жаралган. Ааламдын мыйзамдары түшүнүү жана колдоно билүүнүн негизинде Вавилондуктар тарыхтагы эң бай цивилизациялардын бири болуп калды. 10-чу Боб Проктор. Силер кандай ойлойсуңар? Эмне себептен элдин 1% бардык акчанын 96% гана иштеп табышат? Кокусунан элеби? Жок, мунун бардыгынын өз ченеми бар. Ал адамдар бир нерсени түшүнүшөт. Тактап айтканда, купуя сырды билишет. Эми ал купуя сыр силерге да белгилүү болот. Өз жашоосуна байлыкты тартып турган адамдар купуя сырды аң сезимдүү билип да, билбей да пайдаланып турушкан. Алар байлык жана бакубат жашоо тууралуу дайыма ойлоно беришип, мээсине башка карама-каршы келүүчү ойлордун киришине мүмкүнчүлүк берген эмес. Андай адамдарда байлык тууралуу ой үстөмдүк кылып, байлык жана бакубат жашоо тууралуу гана билишет. Андан сырткаркы ойлор алардын мээсинен орун алгандай эмес. Дал ошол оптимисттик ойлор гана алардын жашоосун гүлдөтүп турат. Тартуунун ушундай мыйзамы иш жүзүнө ашырууда. Купуя сырды жана тартуу мыйзамынын ишин иллюстрациялоочу бир сонун мисал келтирели. Мүмкүн силер зор байлыкка жетип, анан ал байлыгынан толугу менен ажырап калган, кайрадан кыска мөөнөттүн ичинде зор капиталга ээ боло алган адамдар менен таанышсыңар. Мындай учурда мына булар болгон. Бул тууралуу адамдар билгенби же билбегенби, бирок алардын негизги ою байлыкка багытталган болчу. Биринчи жолу акчалар аларга ошентип келген. Анан алар аң сезимине ал байлыкты жоготуп алуу тууралуу коркунучтуу ойлорду киргизишкен. Андыктан ошол ойлор акырындык менен ишке аша баштаган. Демек, адамдар өзлөрү байлык тууралуу ойлорун жоготуу тууралуу ойлорго көчүрүп, жыйынтыгында бардыгынан кол жууп калышкан. Байлыгынан ажыроо менен бирге алардан ажырап калуу коркунучунан да ажырашкан. Бирок тараза кайрадан байлык тууралуу ойлорго ооп, кайрадан байлык кайтып келген. Силердин оюңар кандай болсо да, мыйзам ошол оюңарга жооп берип турат. Окшоштук окшоштукту жаратат. Джон Ассараф. Мен үчүн эң жөнөкөй ыкма тартуу мыйзамын түшүнүү жана сезе билүү, өзүмдү магниттей элестетүү.
Себеби магнит баардыгын өзүнө тартып турарын билем. Силер ааламдагы эң күчтүү магнитсиңер. Силердеги ээрип бара жаткан тартуу күчү дүйнөдөгү эң кубаттуу күч. Дал ошол ченемсиз магниттик күч силердин оюңар аркылуу нурланат. 12. Боб Дойл, жазуучу жана тартуу мыйзамы боюнча адис. Негизинен жана жалпылап алганда тартуу күчү төмөндөгүдөй туюнтулат. Окшош нерсе окшошту тартып турат. Бирок биз чындыгында ой жүгүртүүнүн деңгээлин эске алып жатабыз. Тартуу мыйзамы боюнча окшоштук окшоштукту тартып турат. Демек силер эмне жөнүндө ойлонсоңор, ошол сымал ойлорду тартып алып жатасыңар. Тартуу мыйзамынын силердин жашооңордо ишке ашышы тууралуу дагы мисал келтирели. Силер ушундай абалга туш болдуңар беле? Силер өзүңөрдү капаланта турган нерселер тууралуу ойлоно баштайсыңар. Канчалык көбүрөөк ойлонсоңор, ошончолук деңгээлде санааңар күчөйт. Силер бир эле нерсе тууралуу эртеден кечке ойлоно берсеңер, тартуу мыйзамы ошого окшош ойлорду силерге тез аранын ичинде жеткирип турат. Ошентип бир нече мүнөттүн ичинде эле силер оюңардагы абалды начарлата турган бир топ окшош кайгылуу ойлорго ээ болосуңар. Ал тууралуу силер канчалык көп ойлонсоңор, ошончолук деңгээлде капага чөгө бересиңер. Мүмкүн мындай ойлордун тартылуусун төмөндөгүдөй түрдө баштан кечиргендирсиз. Сиз кайсы бир ырды уктуңуз да, аны көпкө дере оюңуздан чыгара албадыңыз. Ошентип ал ыр сиздин аң сезимиңизге улам тегерене берет. Сиз аны угуп жатып, мүмкүн өзүңүз байкабастан эле өзүңүздүн көңүлүңүздү жана оюңузду ага жүктөп койгондурсуз. Жыйынтыгында сиз ага окшош ойлорду тарта баштадыңыз. Ошентип тартуу мыйзамы ишке кирип, ал ыр тууралуу сизге улам эскертип турчу болду. 13. Джон Ассараф. Биздин максат, адамзаттын максаты, биздин каалообуз тууралуу ойлорду кармап турууда камтылат. Эмнени каалаганыбызды абсолюттук ачык аныктап алуубуз зарыл. Ошонун негизинде биз ааламдын эң бийик мыйзамдарынын бири тартуу мыйзамын ишке киргизебиз. Ошентип, силер көпкө ойлонгон нерсеңер катары болуп, көп ойлонгон нерсени тартып аласыңар. Силердин азыркы турмушуңар силердин мурдагы ойлоруңардын чагылышы, бүткүл өмүр, жеке эле улуу жана сонун нерсе эмес, ал силерге өзгөчө маани бербеген да нерсе. Силер өзүңөр баарынан көп ойлой берген нерселерди тартып тургандыктан, жашоонун ар бир аспектиси тууралуу кайсы ойлор силердин мээңерде басымдуулук кылганын оңой эле аныктоого болот. Себеби жыйынтыгында силер дал ошондой ойлордун ишке ашышына ээ болдуңар. Эми силер жашыруун сырды түшүнө жана колдоно билүүнү үйрөнөсүңөр да, ал билимиңер менен баардыгын өзгөртө аласыңар. 14. Боб Проктор. Эмнени элестетип көрсөңөр, ошонун чукул арасында колуңарды кармайсыңар. Эмнени каалаганыңар тууралуу ой жүгүртүп алып, аны оюңардын негизги катары кабыл алсаңар, анда силер сөзсүз ошол каалаганыңарды өмүр бою өзүңөргө тартып тура аласыңар. 15. Майк Дулли. Жазуучу жана эл аралык деңгээлдеги лектор. Бул принципти 3 сөз менен гана туюндуруп коюуга болот. Ой нерсеге айланат. Бул зор мыйзамдын жардамы менен силердин оюңар жашооңордо нерсеге айланат. Силердин оюңар нерсеге айланат. Бул фразанын ичиңерден кайталагыла да, силердин аң сезимиңерге жана кабыл алууңарга кирүүгө ага мүмкүнчүлүк бергиле. Силердин оюңар нерсеге айланат. 16. Джон Ассараф. Ой өзүнүн физикалык жыштыгына ээ экендигин көптөгөн адамдар түшүнө бербейт. Биз ойдун жыштыгын ченей албайбыз. Эгерде силер бир нерсени уламдан улам кайталап ойлой берсеңер, эгерде силер жаңы машина сатып алып жатканыңарды, зарыл суммадагы акчаны алып жатканыңарды, ишкана уюштуруп жатканыңарды, көңүлүңөргө жакын адамыңарды табууну, булардын баардыгы кантип ишке ашышын кыялданганда элестете берсеңер, анда силер кандайдыр бир элестеткен жыштыкты дайыма чагылдыра бересиңер. 17. Джо Витале. Ой өзүнө дал келген нерселердин баардыгын силерге тарттырып турган магнит күчүн жиберип турат. Үстөмдүк кылган ой же ойдун орнотулушу бул магнит мыйзам боюнча окшоштуктарды өзүнө тартып турат. Демек, материалдык орнотуу табиятына дал келген кубулуштарды сөзсүз тартып алат. Чарльз Эннел 1866-1949. Ой магнитке окшош болгондуктан кандайдыр бир жыштыкка ээ. Силер ойлонуп жаткан силердин ошол оюңар аалам мейкиндигине учуп чыгат да, ошол эле жыштыктагы окшоштордун баардыгын магнит түрүндө тарта баштайт. Ошентип ааламга жөнөтүлгөндөрдүн баардыгы өз булагын кайра кайтып келе баштайт. Ал эми ал булак силерсиңер. Ойлордун иштешин мындайча элестетсек болот.
телемунара белгилеген жыштыкта белги жиберип турат. Бул белгилер силердин сыналгыңардын экранында сүрөткө айланат. Көпчүлүк бул тууралуу биле бербейт, бирок ар бир каналдын өзүнүн жыштыгы бар экендигин билебиз. Андыктан ошол жыштыкка которсок, экранда образдарды көрөбүз. Каналдарды которуу менен жыштыкты тандап алабыз да, ошол канал боюнча берилип жаткан сүрөттөрдү көрөбүз. Эгерде биз сыналгыдан башка образдарды көргүбүз келсе, биз каналды өзгөртүп, жаңы жыштыкка которобуз. Силер адам баласынын денесиндеги жерге орнотулгандан да күчтүү өткөрүүчү станциясыңар. Силер ааламдагы эң күчтүү өткөрүүчүсүңөр. Силер нурланткан толкундар силердин турмушуңарды дүйнөнү түзүп турат. Силерден чыккан белги шаарлардан жана өлкөлөрдөн да алыс учат. Ал ааламдын ар бир бурчунда жооп берип турат. Ошентип силер бул белгини өзүңөрдүн оюңар аркылуу чагылдыра аласыңар. Силер оюңар аркылуу өткөрүп жаткан сүрөттөр силердин бөлмөңөрдөгү сыналгынын экранында пайда болбойт. Алар силердин жашооңардын сүрөтү. Силердин оюңар белгиленген жыштыкты түзөт да, ошол жыштыгында окшош ойлорду тартып алат. Андан соң турмушубуздун сүрөтү сымал кайрадан бизге кайтып келет. Эгер силер турмушуңарда бир нерсе өзгөртүңөр келсе, жөн гана каналды которуп койгула, оюңарды өзгөртүп, башка жыштыкка багыт алгыла. Ой күчүнүн толкуну өтө сезимтал. Андыктан ал бардыгынан күчтүү. Чарльз Эннел. 18. Боб Проктор. Силер өзүңөрдү абдан бай турмушта жашап жаткандай элестеткиле. Ошентип силер ошол жашоону өзүңөргө тартып аласыңар. Бул ыкма бардыгы үчүн дайыма ишке ашат. Силер өтө бай турмушта жана бакубатчылыкта жашап жатканыңар тууралуу ойлонуп жатканда, тартуу күчүнүн жардамы менен өз турмушуңарды кубаттуу жана аң сезимдүү аныктап аласыңар. Бардыгы жөп-жөнөкөй, бирок анда эмне үчүн бардыгы өзүлөрү кыялдангандай жашай албайт деген мыйзам ченемдүү суроо туулат. Жамандын ордуна жакшыны өзүңөргө тарткыла. 19. Джон Ассаров. Көйгөй мында жатат. Көптөгөн адамдар өзүлөрү каалабаган нерсе жөнүндө көп ойлонушат да, эмне үчүн ал нерселер турмушунда улам-улам кездешип жаткандыгына таң кала беришет. Адам баласы өзү каалаганга бир гана себеп боюнча ээ боло албайт. Алар өзүлөрү каалагандары тууралуу ойлонбостон, каалабагандары тууралуу көп ойлонот. Өзүңүздү угуп көрсөңүз, эмне тууралуу ойлоносуз? Эмнени айтасыз? Ал эми тартуу күчү абсолюттуу жана жаңылбас. Биздин коомдо каалабайм деген даттардын эпидемиясы өтө күчтүү өнүккөн. Элдин баары өзү каалабаган нерселер тууралуу ойлонуп, сүйлөшүп, иш аткарып жана бардык көңүлүн аларга бурат. Бирок бүгүн биз тарыхты өзгөртө алабыз. Себеби биздин бул эпидемиядан куткара турган билимди алып, таратып жатабыз. Бул билим эми силерге да келет. Демек, каалаганыңар тууралуу ойлонуу аркылуу силер да ойдун жаңы кыймылынын пионерлери боло аласыңар. 20. Боб Дойл. Тартуу күчү үчүн силердин бир нерсени жакшы же жаман деп эсептешиңер бир нерсени каалаганыңар же каалабаганыңар маанилүү эмес. Мыйзам силердин оюңарга гана жооп берип турат. Демек силер карызыңар тууралуу катуу капаланганыңарда ааламга бул карыздардын азабынан мен өзүмдү абдан начар сезип жатам деген сигнал жибересиңер. Ошентип силер өзүңөр үчүн кыйынчылыкты дагы бир жолу аныктап жатасыңар. Аны турмушуңардын бардык деңгээлинде сезесиңер. Ошону менен бирге силер ошол кыйынчылыктарды дагы да көп ала аласыңар. Тартуу мыйзамы жаратылыш мыйзамы болуп саналат. Ал адилеттүү жана калыс, жакшылык менен жамандыкты ажыратпастан силердин оюңарды жөн гана кабыл алып, аларды кайра өзүңөргө кабатырлануу жана турмуштук окуялар катары кайтарат. Демек, тартуу мыйзамы силер ойлогондорду гана өзүңөргө берип турат. 21. Лиза Никольс. Жазуучу жана инсандык мүмкүнчүлүктү кеңейтүү боюнча консультант. Тартуу күчү чындыгында силердин көзөмөлүңөрдө турат. Силер каалаганыңарды ойлонуп жатканда, тартуу мыйзамы бардык каалоону жана күчтү топтоо аркылуу дал ошону силерге берип турат. Күндө ушундай көрүнүш. Эгерде силердин көңүлүңөр каалабаган, мен кечикким келбейт, кечикпесем экен деген ойдо болсо, тартылуу мыйзамы силер муну каалабаганыңарды түшүнбөйт. Ал силер ойлонуп жаткан нерсени гана кайтарып берет. Демек, ал силердин турмушуңарда улам-улам кайталана берет. Тартуу мыйзамы каалайм, каалабайм деген айырмачылыкты элестетилген эмес. Силер эмнеге көңүлүңөрдү койсоңор, ошону реалдуулукка чакырасыңар. Силер өз оюңарды каалаган нерсеңерге топтоп турган мезгилде, ошол каалаганыңарды ааламдагы эң зор күчтүн жардамы менен чакырып турасыңар. Тартуу мыйзамы жок жана эмес дегенди жана башка тануу сөздөрүн эсепке албайт.
тануу бөлүкчөсү катышкан сөздөрдү айтканыңарда тартуу мыйзамы төмөндөгү сигналдарды алып турат. Мен бул костюмума бир нерсе төгүп алгым келбейт. Мен бул костюмума бир нерсени көбүрөөк төгүп алгым келип турат. Мен чачымды жаман кыркылышын каалабайм. Мен чачымдын жаман кыркылышын каалайм. Мен көпкө кармагым келбейт. Мен көпкө кармагым келип турат. Мен бул адамдын мага орой сүйлөгөнүн каалабайм. Бул адам жана башкаларда мага орой сүйлөгөнүн каалайм. Биз ресторанда заказ кылган орундукту башкалар ээлеп алганын каалабайм. Биз ресторанда заказ кылган орундукту бирөөлөр ээлеп алганын каалайм. Мен бул бут кийимди бузгум келбейт. Мен бул бут кийимди бузгум келет. Мен бул ишти аткара албайм. Мен өзүм жасай алган көп иштин болушун каалайм. Мен грипп менен ооругум келбейт. Мен грипп менен жана башка дагы оорулар менен ооругум келет. Мен чырлашкым келбейт. Мен көбүрөөк чырлашкым келет. Мени менен мындай сүйлөшпө. Сени менен ушундай жана башкалар да ушундай сүйлөшкөнүн каалайм. Тартуу мыйзамы силер ойлогонуңарды гана берет. Ошону менен чекит коюлат. 22. Боб Проктор. Тартуу күчү силер ага ишенген ишенбегениңерге, түшүнгөн түшүнбөгөнүңөргө карабай дайыма иштеп турат. Тартуу мыйзамы бул жаратуу мыйзамы. Аалам ойдун негизинде жаралгандыгын кванттык физиканын адистери айтып келишет. Силер өз турмушуңардагы өз оюңардын жана тартуу мыйзамынын жардамында жаратып жатасыңар. Демек, ар бир адам өз тагдырын өзү жасап атат. Бул мыйзам силердин ал тууралуу билимиңерден ишке ашпайт. Ал силердин өмүрүңөрдүн бардык сызыгында жана тарыхтагы ар бир адамдын турмушунда ишке ашып келе берген. Силер бул улуу мыйзамды түшүнгөндө гана силердин күчүңөр канчалык деңгээлде зор экендигин туясыңар. Себеби силер өз турмушуңарды өзүңөр ойлоп, жаратып жатпайсыңарбы? Ошентип ал реалдуулукка айланууда. 22. Лиза Николс. Силер ойлонуп жатканда ал иштей берет. Силердин оюңар агып кете берет. Ал эми тартуу мыйзамы ар бир секунд сайын ишке ашып турат. Силер өтүп кеткен тууралуу ойлонуп жатканда да ишке ашып турат. Силер келечекти азыркы учурда да ойлоп жатканда да ишке аша берет. Демек, процесс үзгүлтүксүз болуп, силер паузаны да, стопту да баса албайсыңар. Силердин оюңар сыяктуу эле мыйзам да үзгүлтүксүз. Биз мойнубузга алабызбы же жокпу, бирок биз өмүрүбүздүн көпчүлүк мезгилин ойлонуу менен өткөрөбүз. Жада калса, сүйлөп же бирөөнү угуп жатканда да ойлоно беребиз. Ал гана эмес, гезит окуп, сыналгы көрүп жатканда да ойлонуу процесси ишке аша берет. Өткөн окуяларды эске түшүрүп жатып да ойлонобуз. Келечекке карай кандайдыр бир пландарды түзүүдө да ой келе берет. Машина айдап бара жатып да, эртең мененкисин жуунуп жатып да ойлонобуз. Көпчүлүк адамдар уктап калганда гана ойлонбой калышат. Ошого карабастан тартуу күчү биздин уйку алдындагы акыркы оюбуздун үстүндө иштөөнү уланта берет. Ошондуктан уктаар алдында жакшы нерсе тууралуу ойлонууга аракет жасагыла. 24. Майкл Бернард Беквит. Жаратуу үзгүлтүксүз ишке ашып турат. Адам көнүмүш нерсеси тууралуу ойлонуп жатканда же анын мээсине жаңы ой келгенде ал жаратуу процессине кошулат. Ошол ойлордун натыйжасында бир нерсе келип чыгат. Силер азыр ойлонуп жаткан нерсе келечек турмушуңарды жаратат. Өз ойлоруңар аркылуу өз тагдырыңарды жаратасыңар. Силер дайыма ойлонуп жүргөндүктөн жаратуу процессине ар дайым катышып турасыңар. Баарынан көбүрөөк ойлогон, көңүлүңөрдү башкалардан көбүрөөк койгон нерсеңер пайда болуп, турмушуңарда реалдуулукка айланат. Табиаттын башка мыйзамдарында эле бул мыйзам да абсолюттуу жана кынтыксыз. Силер өз тагдырыңарды жаратасыңар. Эмне эксең, ошону аласың. Силердин оюңар үрөн, силердин түшүмүңөр кыртышка сепкен үрөнүңөргө жараша болот. Эгерде силер бир нерсе тууралуу даттансаңар, тартуу мыйзамы турмушуңарга дагы да көп татаал абалды тартып келе берет. Ал гана эмес, башка адамдардын да даттанууларын угуп, көңүлүңөрдү буруп, алардын ою менен макул болуу аркылуу да ошол татаал абалды өзүңөргө тартып аласыңар. Мыйзам силерге өз оюңарды багыттаган нерсени гана чагылдырып, аны кайтарып берип турат. Эми силер бул зор билим алуу менен оюңардын образын өзгөртүү аркылуу турмушуңардагы баардык абалды жана окуяларды өзгөртө аласыңар. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 25. Билл Хэррис, насаатчы жана Centerpoint изилдөө институтунун негиздөөчүсү. Мен Роберт деген окуучум болгон. Ал менин онлайн курсумда окуган.
жана аны менен электрондук почта аркылуу көп маектешүүбүз. Роберт гомосексуал болчу. Каттарында ал өз турмушундагы жагымсыз нерселердин баардыгын жаза берчү. Чогуу иштешкендер аны шылдыңдай беришкендиктен ал дайыма стресс абалында жүрчү. Көчөдөн өтүп бара жатканда гомофобдор жабышып, аны мазактай беришчү. Чындыгында Роберт эстрадалык комик болууну самаган эле. Бирок ал сценага чыгаар менен көрүүчүлөр ал гей эмеспи деген суроолор менен анын оюн бөлө беришкен. Ошентип Роберттин жашоосу бактысыз жана азаптуу күндөр менен курчалып, ал гомосексуал болгондугу үчүн бүткүл аалам ага каршы чыкты деп эсептеген. Ал өзү каалабаган нерсеге бүткүл оюн буруп салгандыгы тууралуу түшүндүрүүгө кириштим. Өз каттарын көрсөтүп, кайра окуп чык, карап көрчү. Сен мага өзүң каалабагандардын баардыгы тууралуу жазып жүрөсүң. Болгондун баардыгын сен жүрөгүңө өтө жакын кабыл алып жатасың деп гана айта алам. Сен бир нерсеге оюңду канчалык бекем буруп койсоң, ал ошончолук бат-бат жана тез аралыкта ишке ашып турат деп айттым. Ошондо Роберт оюн каалагандарына буруу идеясын кабыл алып, аракет жасай баштады. Акыркы 6 же 8 жуманын ичинде болгон өзгөрүүлөр укмуштуудай болду. Анын кыжырына тийген чогуу иштешкендеринин айрымдары башка бөлүмдөргө которулуп кетишсе, айрымдары жумуштан бошоп кетишти. Калгандары ага эмнегедир тийишпей да калышты. Ошентип Робертке өз иши жага баштады. Көчөдө кетип бара жатканда да эч ким тийишпей, андай адамдар анын жолунда кезикпей калды. Ал эми сценада ал аншлаг уюштуруп, көңүлүн эч ким оорутпай калды. Каалабагандарынын, корккондорунун баардыгын ойлобостон, каалагандары тууралуу ойлоно баштаганда гана Роберттин турмушу оңолду. Оюнун образдарын өзгөрткөн үчүн Роберттин турмушу да өзгөрүүгө дуушар болду. Ал ааламга башка жыштыкты чагылдыра баштады. Ал эми аалам ошол жыштыктагы сүрөттү абал мүмкүн эместей болсо дагы жиберип турууга милдеттүү. Ошентип Роберттин жаңы ойлору анын жаңы жыштыгына айланды да турмушу абдан өзгөрдү. Ар бир адамдын бактысынын алга ачкычы өз колунда. Силер кайда жүргөнүңөргө, буга чейин башыңардан эмне өткөнүнө карабай, силер өз оюңарды аң сезимдүү тандап, ошонун негизинде өз турмушуңарды өзгөртүүнү баштасаңар болот. Үмүтсүз абал эч качан болбойт. Силердин турмушуңардагы баардык абал өзгөрө алат. Силердин аң сезимиңердин кудурети. 26. Майкл Бернард Бекфит. Силер башында билип-билбей көпкө кармап жүргөн ойлорду өзүңөргө тарта бересиңер. Баардыгы ушундан келип жыгып жатпайбы? Өз оюңарды силер мурда түшүнчү белеңер же жокпу, азыр аны аңдап түшүнө баштайсыңар. Жашыруун сырды билүү менен азыртан баштап силер терең уйкудан ойгонуп, баардык нерсени аңдап түшүнө баштайсыңар. Идеяны, мыйзамды түшүнүп, силердин оюңар кандай гана кубатка ээ экендигин туя баштайсыңар. 27. Джон Демартини. Эгерде силер купуя сырга тиешелүү нерселерге акыл эсибиздин күч кубатына, биздин күнүмдүк турмушубуздагы каалоолордун жана ниеттин бийлигине көңүлүңөрдү терең бурсаңар, анда ушулардын баардыгы бизди курчап тургандыгын көрөсүңөр. Көзүбүздү ачып, тереңден гана карап көрүшүбүз керек. 28. Лиза Николс. Силер тартуу мыйзамынын ишке ашышын баардык жактан көрө аласыңар. Силер баардыгын, элди, ишти, абалды, ден соолукту, байлыкты, карыздарды, кубанычты, өзүңөр айдап жүргөн машинаны, өзүңөр жашап жаткан коомду өзүңөргө тартып алып турасыңар. Булардын баардыгын магнит сымал өзүңөргө тартып алдыңар. Эмне жөнүндө ойлонсоңор, ошонун баардыгы тартылып келди. Силердин өмүрүңөр башыңарда болуп жаткан ойлоо процессинин сырткы көрүнүшү. Биздин аалам алып салуунун эмес, туташтыруунун, киргизүүнүн дүйнөсү. Тартуу мыйзамынан эч нерсе алынып салынбайт. Силердин өмүрүңөр, силердин негизги оюңардын күзгүсү. Планетадагы баардык тирүү жандык тартуу мыйзамы боюнча жашайт. Адам баласынын башка тирүү жандыктардан айырмасы анын акыл эси айырмалай турган жөндөмгө ээ экендигинде. Адамдар өз ойлорун тандап алуу эркиндигине ээ. Ошону менен бирге акыл эс менен ойлоо жана өз турмушун өзүнүн аң сезиминин жардам менен жарата алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп турат. 24. Фред Алан Вульф. Кванттык физика боюнча адис, лектор, жазуучу, Америкалык улуттук китеп сыйлыгынын лауреаты. Кеп каалоону чындык катары берүү же фантазияларды жана сандыраак ойлорду реалдуулук менен чаташтыруу жөнүндө болуп жаткан жок. Кеп башкада, терең, фундаменталдуу түшүнүүдө. Кванттык физика бул ачылышка чындыгында эле жакындап келе жатат. Ал
силер ааламды ага өз акыл эсиңерди киргизбей туруп элестете же түшүнө албайсыңар жана акыл эс чындыгында эле кабыл алгандарынын бардыгына форма берип турат деп айтат. Эгерде силер ааламдагы эң зор телемунара менен болгон аналогияны эсиңерге түшүрсөңөр, анда бул образ толугу менен доктор Вульфтун сөздөрүнө дал келерин көрөсүңөр. Силердин аң сезимиңер ойлорду жаратып, трансляциялап турат да, сүрөттөр силерге силердин турмуштук тажрыйбаңар түрүндө кайтып келе берет. Өз ойлоруңар менен силер жеке өзүңөрдүн гана жашоо образыңарды түзөбөйсүңөр. Мындан сырткары силердин оюңар ааламды жаратууга да маанилүү салым болуп саналат. Эгерде силер ушул мезгилге чейин өзүңөрдү маанисиз жана алсыз сезип келген болсоңор, жакшылап ойлонуп көргүлө. Силердин акыл эсиңер силерди курчап турган дүйнөгө форма берип турат. Кванттык физиканын акыркы 80 жылдагы укмуштуу да ийгиликтери менен ачылыштары адамдын акыл сезиминин чексиз жаратуучу кубатын тереңирээк түшүнүүгө алып келди. Бул ачылыштар дүйнөнүн улуу акылмандары Карнегинин, Эмерсондун, Шекспирдин, Бекондун, Кришнамуртинин жана Будданын сөздөрүнөн аныктап турат. 30-чу. Боб Проктор. Эгерде силер мыйзамды түшүнбөсөңөр, аны четке кагуу керек дегенди туюндурбайт. Электр эмне экендигин түшүнбөгөнгө болот, бирок бул түшүнбөстүк анын ыңгайлуулугун колдонууга тоскоол болбойт да. Ал кантип иштерин мен билбейм, бирок муну билем. Электрдин жардамы менен тамак аш даярдоого болот. Ошол эле маалда бул каражат адам баласын өрттөп жиберүүгө да кудурети жетет. 31-чи. Майкл Бернард Бекфит. Адамдар улуу сырды түшүнө баштаганда өзлөрүнүн негативдүү ойлорунан корко башташат. Бирок позитивдүү ойлор негативдүү ойлордон 100 эсе күчтүү экендигин билишиңер керек. Бул илимий жактан да далилденген. Демек, бул тууралуу тынчсызданбай койсоңор болот. Чындыгында эле өзүңөрдүн жашооңорго кандайдыр бир жаман нерсени алып келүү үчүн көптөгөн негативдүү ойлор жана туруктуу негативдик багыт талап кылынат. Ошентсе да, силер бир нече убакыт ичинде жагымсыз нерселер тууралуу ойлонсоңуздар, ал көйгөйлөр сөзсүз түрдө силердин жашооңордо пайда болот. Эгерде силер өзүңөрдө негативдүү ойлор бар болгондугуна кабатырлансаңыз, анда силер андан да көбүрөөк кабатырланууну өзүңөргө тартып алып, ал ойлоруңарды 2 эсе көбөйтөсүңөр. Мындан ары жалаң гана жакшы нерселер тууралуу ойлонооруңарды азыр эле чечип алгыла. Ошону менен бирге өзүңөрдүн позитивдүү ойлооңар кубаттуу, ал эми негативдүү ойлооңар алсыз экендигин ааламга жар салгыла. 32-чи. Лиза Николс. Кудайга шүгүр, биздин дүйнөдө каалоону туюндуруу менен анын ишке ашышынын ортосунда мезгилдик аралык бар. Ойлор көз ирмемде эле материалдаштырылбайт. Болбосо биздин тагдырыбыз өтө татаал болмок. Кечигүүнүн элементи сиздерге пайда алып келет. Ал кабыл алган чечимиңерди кайрадан карап чыгууга, каалооңор жөнүндө ойлонууга жана жаңы тандоо жасоого мүмкүндүк берет. Жашооңордо жаратып жаткан күчүңөр силерге азырда жеткиликтүү, себеби силер азыр ойлонуп жатасыңар. Эгерде мурда силерде жаман окуяларды алып келе турган ойлор болгон болсо, азыр эле аны өзгөртүп койсоңор болот. Жаңы позитивдүү ойлор менен алмаштыруу аркылуу мурдагы ойлоруңарды такыр өчүрүп салууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Убакыт силерге иштейт, себеби башка нерселер жөнүндө ойлонуп, жыштыкты азырда өзгөртө аласыңар. 33-чү. Джо Витале. Өз ойлоруңарды баамдап, кылдаттык менен тандап алууга үйрөнүшүңөр керек. Мындан сырткары, бул процесстен ырахат алууну үйрөнүшүңөр зарыл. Себеби силер жана силердин турмушуңар өзүңөрдүн чыгармаңар, өзүңөрдүн шедевриңер. Өз турмушуңарда өзүңөр Микеланджело, ошондой эле Давид дагы, силер өзүңөр даңазалайсыңар. Ойду башкаруунун бир ыкмасы акыл эсти тынчытуу болуп саналат. Бул китепте келтирилген насаатчылардын баардыгы күнүгө медитацияны практикалашат. Мен өзүм үчүн жашыруун сырды ачканга дейре ал канчалык кубаттуу болорун түшүнгөн эмесмин. Ал акыл эсти токтотуп, оюбузду көзөмөлгө алууга жардам берип, дене күчтөрүнүн калыбына келтирүүгө жардам берет экен. Мен силерди кубантып кетейин. Медитацияга көптөгөн убактыңарды коротуунун зарылдыгы деле жок. Башталышында 3-10 мүнөттүк убакыт эле жетиштүү болот. Ал гана эмес, бул мүнөттөр ойлоруңарды көзөмөлгө алууга өзгөчө пайдалуу болуп саналат. Өз оюңарды баамдоо менен силер өзүңөрдү мен өз оюмдун ээсимин деген ойго багыттайсыңар. Муну кайталагыла. Бул тууралуу медитациялагыла. Жыйынтыгында тартылуу мыйзамы боюнча чындыгында эле силер өз оюңардын ээси боло аласыңар. Азыр силер алып жаткан билим өзүңөрдүн эң сонун версияңарды жаратууга жардам берет. Анын мүмкүнчүлүгү өзүңөрдүн эң сонун версияңар деген жыштыкта бар. Ким болуңар келет?
эмне кылгыңар келет жана эмнеге ээ болгуңар келерин чечип алгыла, ал тууралуу тынымсыз ойлонгула, зарыл жыштыкты чагылдыргыла. Ошондо гана силердин кыялыңар ишке ашат. Сырды эсиңерге туткула. Биринчи, жашоонун улуу сыры бул тартылуу мыйзамы. Экинчи, тартылуу мыйзамы мындай дейт: окшоштук окшоштукту тартат. Демек, силер эмнени ойлоп жатасыңар, ошого окшошторду өзүңөргө тартып алып турасыңар. Үчүнчү, ой магнит сыяктуу. Алар белгилүү бир жыштыкка ээ. Силер ойлонуп жатканда ошолору оюңар аалам кезип кетет да, ошол жыштыкта жайгашкан ага окшоштордун баардыгын көз ирмемде тартып алып турат. Дүйнөгө эмне жиберилсе да, алардын баардыгы кайрадан баштапкы булагына силерге кайтып келе берет. Төртүнчү, силер адам баласынын денесиндеги өткөрүүчү станциясыңар. Өз оюңар аркылуу белгилүү бир жыштыкты трансляциялап турасыңар. Эгерде өз турмушуңарда бир нерсени өзгөртүүнү кааласаңар, оюңарды өзгөртүп, башка жыштыкка багыт алгыла. Бешинчи, силердин агып жаткан ойлоруңар келечек турмушуңарды жаратат. Эмне тууралуу көбүрөөк ойлоп, көңүлүңөрдү эмнеге көбүрөөк бурсаңар, ал силердин турмушуңарда сөзсүз пайда болот. Алтынчы, силердин оюңар реалдуулукка айланат.